Атыңыз ким? Менин атым Ролан Чеки, Венгриядан келдим. О, Мажарстандан бери келиптирсиз. Көп деле алыс эмес, учакта 2 сааттык жол, 1000 километр. Сиз Венгриядан жааттуу мелдешине катышуу үчүн келдиңизби? Ооба, биз жаатуу боюнча өтө олуттуу алектенебиз. Миңдеген жыл мурун Мажарстан ат үстүндө жаатуучу улут болгон. Ошондуктан бул биздин маданият жана тарыхтын бөлүгү. Венгриялык жаатчылар оюндарда өздөрүн кандай көрсөтүп жатат? Биз утуп келатабыз. Азыр айрымдарыбыз атып жатышат. Алар үчтүккө кирет деп күтөбүз. Командалык жарышта 2-нчи орундабыз. Ошондуктан бизде чоң үмүт бар. Жааткан эркек кишилер азырынча 2-нчи орунда келе жатабы? Жок, ал 3-нчү орун үчүн күрөшөт. Жаатуу сиз үчүн спортпу же бул көчмөндөр менен кайра байланышуубу? Бул чынында көчмөндөр менен кайра байланышуу. Биздин ата-бабалар миңдеген жыл мурун Европаны баса алган белгилүү ат үстүндөгү жаачы болушкан. Батыш падышалычылар баары коркушкан. Бул биздин маданияттын маанилүү бөлүгү. Биз буга чейин түрктөр менен согушуп келгенбиз. Эми азыр Туркия менен доспуз. Биз душман болгонбуз, бирок мунун баары эми тарыхта калды. Мажарстан Европадагы өлкө. Бирок сиздин тегиңиз көчмөн болгонун сезип жатасыз. Европалык көчмөн болуу сиз үчүн эмнени билдирет? Сыймыктануубу, ишенимби? Ооба, биз өзүбүздү көпүрөлөрдүн улуту деп атайбыз. Биз Европада жашайбыз. Бирок биздин жүрөгүбүз жана рухубуз Азияда. Биздин ата-бабаларыбыз Европага түштүк Монголиядан тоолор аркылуу келишкен. Биз европалык да, азиялык да элбиз. Биз эки башка маданиятты түшүнөбүз. Демек көпүрө курабыз. Бул биздин маданияттын маанилүү бөлүгү.